Москвада эжемди жоолугун чечпегендиги үчүн жала менен камап 3 сутка сабашкан дейт жабырлануучунун сиңдиси. Москвада кыргыз жараны полиция кызматкерине кол көтөрүп, тырмагы менен тытып погондорун жулуп алганы тууралуу жазганбыз. Көп өтпөй мекендешибиз 37 жаштагы Асел Кадырова аттуу келин экенин анын сиңдисинен тактадык. Анын айтымында милиция бөлүмүндө эжесин 3 күн бою кармашып катуу сабашкан. Сабай берип болбой калды эжем. Эжем да өзү ооруйт эле, дагы эле кармап отурушат. Элчиликке байланышсаң жооп беришпейт. Укук коргоо органдары ниит менен издеп да таппай жатабыз. Баягы Москвадагы укук коргоо болмуштарды жоолугун чечпеген үчүн 3 күн кармап кордук көрсөтөт деген эмне? Эжем урган жок, жала жаап жатышат. Просто өзүнүн укугун коргогон. Тигил аял полицейская өзүнүн кийимин жыртып, анан меня избила дептир. Жала жаап жакшы жагына чечилип калса экен деп аракет кылып жатабыз. Кантсе да бөтөн жер бөтөн элдебиз дейт айыпталуучунун сиңдиси Перизат. Перизат Москвада сулуулук салонунда иштейт. Ал эми орус тараптын маалыматына караганда 13 февралда кыргыз жараны Орусиянын ички иштер министрлигинин Головин району боюнча башкармалыгына жеткирилген. Анын каттоосу жок экени белгилүү болгон. Кыргыз жараны диний себептерден улам жоолугун чечүүдөн баш тарткан. Полиция кыргыз аялдын жоолугун жулуп алуу үчүн колун сунганда ага жооп катары аны бир нече жолу уруп, тытып, погондорун жулуп салган. Кыргызстандык аялга карата административдик укук бузуу боюнча протокол түзүлгөн.